теле көрүүчүлөр, биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы старт алды. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу кутмандуу кушуа кечиңиздер менен, көп жолу кутмандуу кушуа кечиңиздер менен, сиздер менен кайрадан биз барсыздарбы? Сиздерди сагынып салам айткан Салам Кыргызстан берүүсү. Бүгүнкү биздин коноктор мурдагы коноктордон да өтө оригиналдуу инсандар келет. Андыктан сыналга жакындаңыздар. Жөндөн-жөн меймандар жөнүндө кеп баштаган жокпуз. Бүгүн сиздер үчүн ар бир телекөрүү үчүн күлкү жана өзгөчө өмүрдү узарта турган маанай тартууламакчы. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Кызыктын баары али алдыда. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Урматтуу сүйүктүү биздин көрөрмандарыбыз, келиңиздер, бардыгыңыздар, жакыныраак, берирээк, жакыныраак отуруңуздар. Анда болсо бүгүнкү биздин конокторубуз, бүгүн ушундай сонун конокторубуз келди. Күлкүлүү, шаңдуу, шайыр деди го. Ооба. Анан мен ойлоп атам, экөөбүздөн башка Кыргызстанда шайыр эч ким жок деп ойлойм да. Мен өзүмчө эле укмушмушун деп коем да. Ай, бизден башка мындай эч ким деле экөөбүздөй болуп күлдүрбөйт ушинтип ойлойм да. Гүлжайна, биз деген кийин төрөлгөнбүз. Бул эжекем деген кайсы эжеке? Эле азыр келе турган эжекебизчи. Ар дайым жүзүндө жылмаюу, мындай биз болсо куудул, жанагындай эме сатира, күлкү жагынан болсок, эжекем ыр жагынан ушундай сонун күлдүрүп, жүрөккө адамдарга, кишилерге мындай жан тартуулайт мындай. Санжар чакыры бер эртерээк, биз чыдабай атабыз. Туура кесиптештерим айткандай эле, сүйүктүү теле көрүүчүлөр, баарыңыздарга, сизге, бизге жана жалпы кыргыз элине күлкү жөнүндө ыр тартуулаган, баарыңыздарды күлүп коюңуздар деп суранган эжекебиз конокко келип турат. Салам Кыргызстанда Гүлнара Тойгонбаева. Тосуп алыңыздар. Кандайсыздар? Жаркырап эле кирип келгенде биздин студияда жарыкка жарык, шаңга шаң кошуп келип калдыңыз. Ооба. Кандайсыз, ден соолугуңуз, өзүңүз, кызыңыз, кошунаңыз? Жакшы. Кызым чоңоюп атат, кошунам аман эсен жүрөт. Өзүм да мына көрүп тургандай эле супсулуу бойдон мына келип калдым да. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы бүгүн мейманга өзгөчө кубанып Гүлнара эжекебиз чакырып турган кезибиз. Бүгүнкү темабыз позитив, күлкү дегеле шайыр жашаган инсандар, ошолор жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Анткени баарыбызга эле белгилүү, бул дүйнөдөгү ар бир көйгөй бул ар бир адамдын өзүнүн эле көз карашында экен. Ал эми канчалык деңгээлде бул маселени чечиш үчүн позитив жана жеңил ойлонуу жана мындай эч качан негативди ойлонбой, ар кайым жакшылыкты гана ойлонуп жүрүш үчүн эмне кылыш керек болгонун биз сизден сурагыбыз келип турат эжеке. Охо. Бул чын айтсам абдан чоң тема. Бул жөнүндө мындай көптөгөн бир лекция окуса да болот. Бирок ушул 20 мүнөттүн ичинде эмнени айтып берсем экен деп ойлонуп калдым да. Кайсы биринен баштасам деп атасыз? Негизи да мына Кыргызстандын эли мына азыр силерди карап турат, бизди карап турат. Мына позитив деген силерден үлгү алыш керек. Менден үлгү алыш керек. Негизгиси кайгы муңду мындай ичке катпай, таарыныч, бир жаман көрүү дегендерден ары болуп, жашообузда баардыгы жакшы болот деп настрой кылып, ошондой бир ураан менен жашаган. Ооба, жашаш керек. Анда биз сизден бүгүн аябай көп үлгү алабыз, буюрса. Мен силерден алам. Сизден акыл сурайбыз, билбегенибизди билдирип, түшүнбөгөнүбүзгө түшүндүрүп кетет деген ишеничтебиз. Мен сизди качан таанысам, ошондон бери эч качан бир кайгырган жүзүңүздү көргөн эмесмин да. Ар дайым күлүп гана жүрөсүз. Сиз кандай ситуацияда болсо дагы ушу күлүп жүргөнгө аракет кыласызбы, же кээде кайгырып да коесузбу? Эми албетте баягы тирүү жан болгондон кийин кайгыруу деле болот жашоодо. Бирок адамдын баягы позитив адам деген бул дайыма эле күлүп ахаха деп жүргөн эмес экен. Ал ошондой мындай татаал ситуациядан тез чыгып кеткендерди ошолорду позитивдүү адам деп
эсептесе туурараак Деги эле бир сезим бар дейт адамдарда. Бул сезим суп-сулуу, таптатынакай, шип ширин таптаттуу көрүнгөн алманын ичиндеги курт сыяктуу дейт. Сыртынан сонун көрүнсө дагы акырындан ичинен жеп келе берет. Бул эми көрө албастык сезим дейт. Айтып кетсеңиз, ушул кээ бир адамдардын бул ачык айкын эле белгилүү нерсе боюнча ийгиликке көрө албастыктар болот. Жакын адамдар бири-бирине көрө албастык болот. Ошол эле бир туугандардын да көрө албастыгы болот. Адамдын позитив тартуулаган адамга арналган көрө албастыкка жооп кандай болот экен? Андай нерсеге көңүл бурбаш керек. Көңүл бурбай коюш керек. Көңүл буруп ошого бир өзүңдүн анын мындай кандай значимость дегенди эмне дейт? Мааниси. Мааниси. Ошол нерсенин маанисин өзүңдүн ичиңде көтөрсөң, ал маанилүү болот. Маани бербей койсоң, көңүл бурбай койсоң, ал деле мындай чөгүп жок болот. Өзү менен өзү жок болуп кетет. Мынакей ырды бизде айтып коет го, ар бир биздин ырчыларыбыз көбүнчө эле айтылып, мындай или бул жөн эле совпадение болуп калганбы, же болбосо билбейм, ушундай көп угам да, ырды дагы тандап ырдаш керек депчи. Кайгылуу ырдасаң жашооң да кайгылуу болуп калат. Ушундай сизге окшогон позитивдүү ырларды ырдаса ушундай болот депчи. Күлүп кой деген ыр менен сиз элге ушундай сонун маанай тартуулап, ошол ыр сизди дагы өзүңүздүн творчествоңузга ушундай көп нерсе кошконда, ошо күлүп койду сизден башка артык киши аткара албайт болуш керек деген. Бул ыр сиз үчүн жаралып, сиз ал үчүн жаралгансыз да. Ушул ырдын автору ким болгон, кайсы жылы жаралган, ушуну элдерден кандай жакшы таасир өзүңүз уккан сиздин дарегиңизге? Негизи бул чыгарма баягы 70-жылдары чыккан Ала тоо таңшыйт аттуу ыр жыйнагы бар. Ошол жыйнакта бар. Анын обонун билбейм кандай болгон, ал жыйнакта ноталар жок да, жөн эле сөздөр. Ооба. Сөзүнүн автору Шүкүрбек Бешиналиев. Бирок ошол ырга жаңыдан дем берип, ошол обонду жазган. Бул мурун бир канча жыл мурун Кыз Бурак тоонун барабанщицасы болуп кеткен Түйүмкан Илебаева деген аттуу биздин эжекеси. Ооба. Ошонун обону. Баягы Манас Миң деген болгон. Майрам бизде таласта өткөн, эсиңде бар болуш керек. Ооба, 1000 жылдыгы. Ошондо ал Түйүмкан эже таласта иштеп жүргөн кези биз ошол Манас Миңге барабыз. Ал жактан өзүнүн кичинекей Ямахасы бар эле, ошол Ямахасы менен бир боз үйдө отурганбыз, ошону ырдап берди. Мага абдан жагып калды. Абдан жагып, анан мен ырдайынчы деп ошол ырды алып, аранжировкасын жасадык, записин жасадык, анан клип кылып чыгарганда ошондо дароо эле шар кетти, элге жакты. Айтып коет го, ааламга жол айылдан башталат дейт, хитке жол боз үйдөн башталат болгон турбайбы? Дал ошондой. Биздин ушундай шайыр шаңдуу эжекебиз ар дайым чөйрөдө, сахнада ар дайым өзүн ушундай шаңдуу үлгү катары алып жүрөсүз. Биздин ушул шайыр эжекебиз үй бүлөдө кандай кожоек болду экен? Үй бүлөдө деле ушундай шайыр шаңдуубу? Же бир аз үй бүлөдө аябай иреттүүмүн. Ар бир нерсемдин өзүнүн орду бар. Мындай ооба, жакшы нерсе. Анан тамак жакшы жасайм, даамдуу жасайм. бир күн барак окшойбуз анда, бул жагынанбы? Эми жакшы эле кичине мындай үйдөгүдөй да. Үйдөгүдөй да, сиздер деле кээде күн ачык, кээде күн бүркүрөп турат деп койсузбу? Күн бүркүрөп турган кезде айлана чөйрөдө жандыктар бир жакта жашынып турушат деп. Анда биз бир күнү үчөөбүз Гүлнара эжекенин үйүнө атайын тамак жасатып алып, кандай тамак жасайт экен барып келет окшойбуз, Ал эми ал кезде бул деген башка долбоор болуп туруп, падамам сыяктуу болуп туруп Гүлнара эжекенин үйүндө анда Гүлнара эжекебиз бизге сурап калышы мүмкүн, Ушул учурда сиз мындай бир чоң долбоорлордун биринде иштеп жүргөн кезиңиз, анткени өспүрүмдөрдү, балким кыргыздын алтын үндөрүн, кыргыздын эң мыкты актерлорун, кыргыздын чыгаан улан кыздарын чыгарып жаткан долбоор бул Кежитайдын үстүндө иштеп жаткан кезиңиз. Эми сөзсүз түрдө айтып кетет го, дүйнөдө эң оор жумуш бул албетте эле жан жаныбарлар менен, анан жаш балдар менен дейт. Айтып берсеңиз, жаш балдар менен иштеп жүргөндө кандай бир позитивдүү окуялар, сизге үйрөткөн акыл сабактар ойго келет? Анткени көбүнчө айтат, аябай жогорку деңгээлде акылга ээ болгоң келсе, аябай кичинекей балдар менен сүйлөш, же болбосо улуулар менен сүйлөш деп. Ооба, эң туура.
Эң туура экен. Балдар менен иштөө абдан жакты мага. Анткени балдар булардын жан дүйнөсү ушундай таза, ушундай аруу. Алар менен ошол журулушуп жүрүп эле өзүң деле тазарат экенсиң, өзүң деле ошол эле алардын позитивинен алат экенсиң. Анткени көбүрөөк алып алган жоксузбу? Эмнеге? Мындай бала кыял болуп бараткан жоксузбу? Жок. Позитив менен передозировка болгон жоксузбу дейт Назира айым. Ал эми билбейм, позитив передозировкасы болбойт го, жакшы эле го. Жакшы эле. Ар дайым позитив болсо. Главное негатив передозировка болбосун. Ооба. Ошо негатив передозировка болгондо ошондо адамдар ооруп баштайт экен. Бир сөзсүз түрдө негатив жөнүндө башталып кеттиңиз, депрессияга баттыңыз беле деги элесиз. Анткени негатив чогулганда адам баласы депрессияга кирет экен. Ооба, ошого жеткирбеш керек. Андыктан ошол эмне учурда депрессия? Гүлнара эжекебиз эмне депрессия кылып алат болду экен? Мага кызык болуп атат. Ой, мен деле жүрүжанмын. Меня тоже можно обидеть. Бирок ага мындай көңүл бурбаганга Көп убакыт алабыз деги. Аракет жасайм. Ал эми депрессия болуп калдыңыз, мындай көп убакыт мындай меланхоличный настроение болуп көп жүрөсүзбү же болбосо аз эле убакта мындай Аз эле шайыр болуп убакта. кетеби? Мурунку кезде көпкө жүрчү элем. Ошо ичиме катып алып, мындай груз баягы жүктү көтөргөндөй көтөрүп, андан кийин түшүндүм, ошол бирөөгө таарынып, бирөөгө ошол бир жаман көрүп, ошондой бир негатив сезимди алып жүрсөң, ал сенин немең грузту эмне дейт эле? Жүк, ооба, бул ал жүк. Кечирген сайын ошол жүктөн арылат экенсиң. Жеңилет экен. Эмечи, азыр деле мисалы үчүн ушул учурда аябай катуу депрессияда болуп аткан биздин көрөрмандарыбыз бар, ойлонуп аткандар бар. Ошолордон депрессия болбош үчүн кандай кадамдарды алышат? Профилактика түрүндө. Жана балким депрессияга кабылып калгандар эмне болуп шайыр болуп кетишкен? Бир кеңешиңиз айтып Профилактика катары менин кеңешим. Биринчиден, Салам Кыргызстан көрүүсүнүн бир да чыгышын калтырбай көрүңүз. Эң маанилүүсү ошол. Ооба. Эң маанилүүсү. Анткени бул абдан позитивдүү, жакшы маанай тартуулаган сонун көрсөтүү. Экинчиден, андан кийин албетте кинокомедия көрүңүздөр, КВН, тамашо, ар кандай ошол анекдот китептерди сатып алып анекдот окуңуздар. Или интернетте азыр толтура күлкүлүү нерселер бар, жашоодон алынган эле видеолор, ошолордон көрүңүздөр. Ошентип өзүңөрдүн баягы жаман маанайдан арыласыздар жана көрүп бүткөндөн кийин эле кайра баштала берсечи. Көрүп бүттүң, баарын эле көрдүң, окудуң, кайра эле депрессиясың. Анда эмне кылат? Анда азыр толтура китептер бар. Ошол позитив жака бурган китептер бар. Ошолорду окуп, ар бир адам өзүнүн үстүнөн иштеш керек. Смехотерапия жөнүндө биз жана эле Назира эжекем экөөбүз сүйлөшүп аттык эле. Деги эле барып көрдүңүз беле? Смехотерапия менен алек болуп көрдүңүз беле? Жок. Анда сизге биз мүмкүнчүлүк түзүп бердик, даярдап койдук. Азыр түрдүү адамдардын түрдүү күлкүлөрү бар. Бул биздин маектин эле ичинде конкурс эмес, конкурсуңуз андан соң болмокчу. Смехотерапия Салам Кыргызстанда сиздер үчүн биздин күлкүнү Гүлнара Тойгонбаева менен чогуу кайталаңыздар. Күлкү номер 1. Угабыз. Эң позитивдүү жандык бул албетте эле кичинекей наристер болот экен, бөбөктөр болот экен. Гүлнара Тойгонбаевабыздан күлкү, бөбөктүн күлкүсү. Кеттик. Баракелде, жакшы. Эл тараза эсенчи эжеке. Биз окшошпуду дей албайбыз, анткени эл айтсын. Экинчи күлкүнү угалы. Мында калпычыры күлкү го. Чокнутый профессор. Баракелде. Экинчиси андан да жакыныраак окшошту окшойт. Ал эми үчүнчү күлкү кандай болот экен чогой калы эле. Бул күлкүнү баарыбыз билебиз. Бул күлкүнү угуш үчүн канчалаган мектеп окуучусу мектебинен качып чуркап келип көрчү, угуңуздар. Додо күлкүсү деп коет. Гүлнара Тойгонбаева күлөт. Кеттик.
Ой, буга аябайдардан. Браво, баракелде. Смеха терапия. Ушуну кайталап туруңуздар, ушул берүүнү жаздырып алыңыздар. Телефондоруңузга болгону ушул эле жерде кээде кайталап, биздин күлкү менен чогуу кайталап турсаңыздар, мен ойлойм, депрессияга кабылбайсыздар, Ооба. Гүлнара эжеке, айтсаңыз, образыңызды биз тааныгандан баштап эле стилиңиз ушундай да. Башка стилге алмаштыргыңыз келеби стилде? Жок. Эч качан. Эң сонундай толук кандуу муңганга толтура турган жооп болду. Жок. Точка. Жок, точка. Анда эмесе эжеке алтындай убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн эң алгач ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз, салыпка айланган сурообуз. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн бул ыйык, сүйүктүү мекеним, элим, жерим, үй бүлөм, досторум, билбейм, тоолорум, байлыгым. Мына тоолор жөнүндө эч ким айта элек болчу. Көрдүңүздөр туугандар, билбесеңиздер, Кыргызстанда тоолордун баары Гүлнара Тойгонбаеваныкы. Барекелде. Өтө биз өзүбүзгө толук кандуу жооп алдык деп ишенебиз. Ал эми биз ар бир келген конок менен биздин адатка айланып калган селфи. Кана жүрүңүздөр. Сүрөткө түшөлү. Биз сиз менен биргеликте ушул жерден жаныңызга келебиз, эжеке. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, Салам Кыргызстан ТВ шоу деп терсеңиздер, ар бир социалдык тармактарда баракчаларыбыз бар. Жылдыздуу селфи же болбосо биздин кесиптешибиз Гүл жана эжеге айткандай селфи сүрөткө чалуу. Гүлнара эжеке. Инстаграмдан мени отмечать этип койгула. Сөзсүз түрдө. Эми кызыктуу окуя эми башталат, анткени мунун баары маек, мунун баары жөн эле жалпак тил менен айтканда разогрев болчу. Ал эми сахнага чакырып, сизге оюндун шарты менен тааныштырып өтөлү. Жалпак тил. Келиңиз, жака Гүлнара эжекебизди орындыктан орун алдырып алалы. Ваш трон, госпожа. Ой. Сиз королевасыз. Гүлнарайым, биз сизди сахнабызга чакырып, ары бери секиртип кыйнабайлы. Бул деген беседа болот. Сүйлөшөбүз. Сиз бул тарапта бизде өзгөчө анкета даярдалган. Бул суроолор блиц суроолор. Сиз бат-баттан колдон келишинче факттар менен, детальдар менен жооп беришиңиз керек болот. Эң алгач азыр экранга биз бир нерсенин жазабыз, бир нерсе жазылат, зат жазылат. Ошону карайсыз дагы, бирок сүйлөп баштаганда ошол сөздү колдонгонго болбойт. Биз дагы, сиз дагы. Суроо сурап атканда биз ошону колдонбой сурайбыз. Сиз жооп берип атканда ошол экрандагы нерсени сүйлөбөй туруп жооп бересиз. Бул зат деп, бул нерсе деп. Сүйлөштүкпү? Анда эмесе биз сөздү экранга алып чыгалы, сиз караңыз. Телефон. Жат көрдүңүз, Анда эмесе биз сурообузду уланталы, сиз үчүн берели. Эң маанилүүсү бир гана камерага карап, көзүңүздү үзбөй жооп бересиз. Анда эмесе кеттик. Бул нерсе бизде барбы? Бар, ар бирибизде. Бул нерсе азыр сизде барбы? Бар. Азыр бар, сизде? Сумкамда. Сумкаңызда? Азыр жаныңызда жок. Ал азыр жаныңызга кереги жок бал нерсенин? Жок, азырынча кереги жок. Ал жок, канча без звучкада турат. Азыр ушул экрандагы нерсе бир күндө канча жолу сиз колдоносуз? Иш кызганда бир 200 жолу колдоном. Көбүнө колдоно турбайсызбы? Ооба, иш кызбаганда мындай эс алуу болгондо азыраак колдоном. Кандай чамаларды көрөсүз ошону таза сактаганга, мындай аяп мамиле кыласызбы? Албетте, ар күнү подзарядка. Бул затты сатып алса болобу? Албетте. Орто баасы канча экен? Орто баасы билбейм. Канчага алса болот эми орто баалуу бул затты? Бул затты орто баалуу мен билишимче бир жакшысын 20-30 миңге алса болот. Начаррагын? 2-3 миңге алса болот. Эгерде ошо 2-3 миң акчасы жоктор дагы ушул нерсеси жок турса боло береби?
Албетте болот. Ага, привязываться этишти керек жок. Сөз түрдө. Бул Жашаганбыз, бул экрандагы Асты жашаганбыз туруп. экрандагы ушул жазылып турган сөз ушусуз жашаса болбойт дедиңиз, Жок, Болот деп атат. Болот, Мунсуз деле жашап жүргөнбүз. Мунсуз деле жашап жүрөбүз. Жашап жүргөнбүз. Сиз мүмкүн ушул нерсени сизден бир 10 күнгө алып койду да. Же болбосо ошо 10 күн ичинде бузулуп калды. Так, ушусу жок, жашай аласызбы бир 10 күн? Бирөөсү бузулуп калса, экинчиси болду. Жок, экөөсү тең бузулуп калса. Тең бузулуп калды. Кой. Жок дегенде бир 2 күн жашай аласызбы? 2 күн. Болот жашаса. Мындай эскирип калды деп бул нерсени сатып көрдүңүз беле? Жок, подарка кылып берген. Ал эми айтыңыз, ушул залда дагы биздин телекөрүүчүлөрдө бүт баарында бул нерсе, бул зат бар деп атасыз. Баарыныкы эле бирдей иштейби? Ооба, эми тиги операторлор жакшы иштесе, булар деле иштейт. Операторлор менен булардын мамилелери кандай болуп турат? Чё-то вы там это, да? Азыр кааласаңыз, карасаңыз, ошол эле сөз. Мына вот можете посмотреть. Ошол эле сөз. Улантып бериңиз. Операторлор менен булардын кандай мамилелери бар? Операторлор менен оператор жакшы иштесе, бул деле жакшы иштейт экен. Акыркы кезде баягы мы деген оператор жакшы иштеп атат. Ал эми өчүрсө болобу бул нерсени? Өчүрсө болобу бул затты, ушул экрандагы нерсени? Албетте өчүрсө. Процедурасын айтып берсеңиз, кантип өчүрөт? Бир кнопкасын көпкө басып турса өчөт. Кнопка бар, Кайсы жеринде от негизи ошол сүрөттө? Капталында? Бул жагынан басып керек. Меникинде капталында мындай. Бул жагынан эмне каптал дегенде? Капталында басып турса өчүп калат. Анан кайра кантип күйгүзүш керек? Ошол эле басып турса күйөт. Күйөт, Кантип күйөт? Балким Бул эми өңү кандай? Кандай? Өзү неме? Үй күйгөн алып кетсеңиз. Кандай музыка? Кандай музыка? Кандай дейсиз? Музыкасы бар. Кандай музыка? Кандай эле? Кандай? Музыкасы эсиңизде жок болсо, өңү эсиңиздеби? Ооба. Кандай өңү? Телефондонбу же? Ал сөздү колдонбош керек. Айтса болбойт. Экрандагы жазылган заттын сиздики бар да ошондой зат, ошонун өңү кандай? Экөөкөн тең өңүндөн айта берсеңиз. Сары. Бирөөсү сары. Туура. Эскиреги сарыбы же жаңырагы? Жаңырагы сары. Жаңырагы сары, эскиреги? Ак. Эскиреги убакыт менен агарып кетти беле же деги эле ак беле башында эле? Өз башынан эле ак эле. Башынан эле ак эле. Эмне үчүн экинчиси керек болду сизге? Биринчиси жетпей койду, бирөө. Биринчиси эскирип баштады. Эскирип баштады. Замыкание болуп баштады. Жашоонун талабына заманбап жашоого жооп бербей баштадыбы мурдагыңыз? Ооба. Ал эми деги эле жыйынтыктоочу суроо, ушул экрандагы зат сизде канчанчы жылы биринчи жолу пайда болду? 2000 экинчи, үчүнчү жыл. 2003 Аябай кеч пайда болду. Сиз өзүңүз кайсы жылы төрөлдүңүз эле? Менби? Айтпай эле кой. Айтпай. Кыздын жашын сурабайт. 2000-жылдары бул нерсе сизде пайда болду. Ага чейин мунусу жок эле жашап жүрдүңүз. Ооба, мындай баягы шнуру бар менен. Ар дайым эмеге үйгө улашкан болуп. Баары ошо шнурлар чаташып кеткен учурларда эмне болот? Эми ар бир үйдө бир телефон болуп Айтса болбойт. Бир ал зат болгондон кийин шнурлары чаташпайт. Демек мурун бир үй бүлөгө бул экранда нерсе бирөө эле болчу, Ооба. Баары бирөөнү колдонот. Баарына жетчи. Алмак салмакпы же ким көбүрөөк колдончу эле? Эми ата-энелери көбүрөөк Силер көп деле колдончу эмессиңер. кечке отуруп алып занимать этиши да. Достор менен сүйлөшүп алып. Бош эмес кылып коет, Анда эмесе сиздердин кол чабыңыздар эжекебизге жаңырсын. Күлкү тартууладыңыз, ордуңуздан туруп берип койсоңуз болот. Эң алгач сиз караганда бул сөз болуп атты. Андан соң суроого жооп берип атканда бул сөз болуп атты. Салам Кыргызстан Түркү шоу программасы биринчи коомдук каналда. Жаңысы сарыраак, эскиси агыраак. Көрдүңүздөрбү туугандар, мен эскирген сайын агырат экен. Муну сиздер үчүн факт кылып Гүлнара Тойгонбаева айтып кетти. Эжеке, сизге чын дилибизден ыраазычылык билдиребиз. Мунун баары тамаша, мен ойлойм, сиз эч кандай тартышсыз түшүндүңүз окшойт. Анда Гүлнара эжекебизге ушундай жакшы бизге көңүл тартуулаган үчүн биздин башкы демөөрчүбүздүн атынан жакшынакай белегибиз бар. Бул белекти тартуулап коюуга уруксат этиңиз.
сизге. Гүлнара эжеке. Келиңиз, эркин микрофон күйөрмандарыңыздарга, Инстаграмдагы сиздин артыңыздагы подписчиктерге дегеле бүт кыргыз элине кайрылуу жазап жана куттуктап өтсөңүз болот. Негизи ар бир инсан жан дүйнөсүн таза алып жүрсө, жан дүйнөсүнө гүл өстүрсө, ошонун жашоосу да гүл болот экен. Андыктан силерге кааларым дайыма позитив, оптимизм силер менен чогуу болсун. Аман болуңуздар. Концерттерден, тойлордон көрүшүп жүрөлү. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, барыңыздар мен ойлойм кол чаап жатасыздар, анткени биздин бүгүнкү өзгөчө күлкүгө арналган берүүбүздө Гүлнара Тойгонбаева болду. Чоң рахмат эжеке, келип туруңуз. Сиздин бул белегиңизди Шороо экөөбүз мотоцикли менен айткан жериңизге жеткизип коет. Аман эсен барыңыз, келип туруңуз, кайрадан көрүшкөнчө. Илгери бабалардын заманында батыр жигит айдай сулуу кызга ашык болуп калат. Көп өтпөй жигит жактырганы менен кыз кулмайга түшөт. Сулууну кууп жетсе, имере тартып жүзүнөн сүйөт. Ал эми жетпей калса, кыздан 40 камчы жеп, элдин алдында уят болот. Эгер кыздын көңүлү болсо, жигиттин жетишине тымызын өзү жол берген. Бекеринен элде алыс жолго арыштуу тулпар сурагыча байсалдуу сапар тиле деп айтылбаса керек. Максым Шоро, көчмөндөр суусундугу. Урматтуу айымдар, күркүрөгөн күздө ар дайым жылуу жана жумшак жүрүш керек. Ошондуктан позитивдүү болуп туруп, Чуркагам ойдон Аленага барып, жаңы кийимдерден алыңыздар. Аленада сиздердин табитиңиздерге ылайык ар кандай түстөгү, ар кандай размердеги кийимдерди табасыздар. Эртеңки жакшы күн бүгүндөн башталат. Адамдын жаштыгын жүрөккө салат. Айларды аралап, кыялды жаңылап, бир жүрсөк ар күнү келечек бизге багына. Эй-йо, эй-я, Кыргызстан алга, эй-йо, эй-я, биз чыгабыз. Эй-йо, эй-я, элиңе жаныңарда, эй-йо,
мындай шайыр шаңдуу кишилерди көргөндө жашагың келип, жашоого болгон көз карашың өзгөрүп, тим эле жан дүйнөң жанданып баштайт. Кээ бир кишилерди көргөндө сонун болуп барсаң да могун духуң түшүп калат го. Айтпа. Анда болсо келиңиздер, урматтуу туугандар, азыркы кийинки коногубуздагы мен ойлойм баардыгыңыздардын көңүлүңүздөрдү 120 же 200% көтөрөт болуш керек. Ошондуктан эч жака бизден алыстабай, биз менен чогуу болуңуздар. Ооба, сүйүктүү теле көрүүчүлөр, анткени бул кезектеге чыга турган каарманыбыз маанайы түшүп, же болбосо күлкүсү келбей, бир аз депрессия башталган кезде сөзсүз түрдө кастингтерге барып, кастингке катышкан өспүрүмдөрдү ит ойно, карышкырдык ойно, кыйкырып бер деп туруп маанайын көтөрөт экен. Анткени эжекебиз профессионалдуу актерлорду даярдайт, ырчыларды даярдайт, анткени өзү дагы өзгөчө инсан. Тосуп алыңыздар, Асель Турдалиева конокто. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыздар. Келиңиз, бул кол чабуулар сизге арналат. Асель Турдалиеваны баарыбыз көптөн бери күтүп, салам Кыргызстанга качан келет деп биздин көрөрмандар сурап жүрүштү. Мына ушул күндө келди. Төргөтүңүз. Рахмат. Сизди көргөнүзгө кандай кубанычтабыз. Кандайсыз, эжеке, алтын эжекем? Дагы эле жаш бойдон, супсулуу бойдон жүрдү. Качан карыйсыз? Мени карытып алып не кыласыңар ай? Жок, эми эчтемке деле кылбайсыз. Эч нерсе кылбайбыз. Болгон Назира эжекем коркуп атат да, биз сиздин аркаңыздан кубалап баратып, сизден өтүп кетпейли депчи. Мандайдан Кудай сактасын. Ар бирибиздин колубузда да ал нерсенин баары. Аселем, эң алгач алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип турганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Баары жакшы, баары мыкты, жаман жок. Жок болсун. Биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын кадырлуу коногу болуп отурасыз. Бүгүн биздин берүүбүздүн темасы күлкү, позитив, деги эле шайыр жашаган инсандар жөнүндө кеп кылып жаткан кезибиз. Сиз дагы ар дайым позитивдүү жүргөн айым катары тааныйбыз. Ар дайым шайыр жүргөнүңүздүн сыры эмнеде? Ошодон баштайлы. Биринчиден рахмат ушинтип мени чакырганыңыздаргачы. Өзүмдүн эмеме келген окшойм, Ооба, темама. Эми бул адамдын өзүнүн баягы ички дүйнөсүнөн болсо керек, жашоого болгон көз карашы болсо керек. Мен чынында көп эле айтышат, Асель эже менен бир жерге барып бир көп позитив, жакшы бир энергетиканы чогултуп албай дегенде мага чынында жагат ошо нерсе. Ошончолук ошентип айткандан кийин кайсы вот мен кантип анан мен аларды жок, мен бара албайм, бүгүн настроением жок, жаным деп айта албайм. Анткени мен дагы ушу жашоодо ушундай бир жакшы бир уран менен жашап келем да. Мен жашоону сүйөм. Мен табигатты сүйөм, мен тегеректи сүйөм, мен өзүмдүн кесибимди сүйөм, мен жанымдагы жоро жолдошторумду, бир туугандарымды сүйөм. Деги эле бул жашоого келгени мен үчүн бул бир жакшы ушундай бир чоң уран болсо керек. Ошон үчүн мен чында мына силерди карап туруп, мен сиздерди баардыгыңыздарды жакшы көрөм, сүйөм. Мен Асель эжеке, айтыңызчы, көбүнчө эле адамдар чарчадык, ушундай чарчоо сезим менен эле көп нерседен калып калат да. Сиз болсо баардык жакка, сахнага дагы, жумушка дагы көп нерсеге жетишип жүрөсүз да. Мынча энергияны каяктан аласыз? Мен негизгиси эле чарчоо деп айтып атпасыңар. Мен ушу ким болбосун, жакын адамдарым болобу, жалпы эле ушу өзүм студенттерим же коллегаларым болобу, же силер болосуңар. Мен ушунчалык чарчадым дешет го. Мен ушу сөздөн абдан корком. Мен жалгызмын, мен чарчадым деген бул адам өзүнүн баягы ошол эле позитивин жоготуп койгон адам, бул корккон адам, бул жашоодон корккон, бир нерсе жасагандан корккон, эртеңки күнүм эмне болуп кетет деген ушу нерсе жаман да. Ошон үчүн мен баарын айтам. Чарчадым дебечи, жөн эле кичине баягы жумуштан көбүрөөк жумуш болуп калып кичине салып алайын дедим эле, деп эле башкага буруп кетиш керек да. А чарчоо деген бул нерсе канчалык чарчадым десең, ошончолук сен энергетикаң да кетет, ошончолук ишиң да жүрүшпөйт, жашоого болгон сенин көз карашың ошол болуп калат да. Эч качан бул адам деген баягы адамга экөөбүз келип отуруп, сен мисалы сен чарчадым десеңчи, сеники эч качан ишиң жүрүшпөй калат. Ошон үчүн ар дайым жакшылыкка умтулуш керек. Ар дайым жашоодо берип аткан нерсени көрүп атасыз. Каяктан аласыз? Ичтен. Ушунча кичинекей болуп, ушунча батабы ичиңиз? Жок, иштен чыгат, бирок биринчи эң башынан нан болуп кирет, анан иштен чыгат. Адам өзү ошого умтулуп жашап келиш керек.
ошондо гана баягы ичиңен баардык нерсени ушу жашыл нерсени кээ бир айтат, бул жашыл эмес, бул кара деп айткан адамдар бар да. Жап-жашыл болуп турбайбы, жок кара депчи. Антпеш керек. Жашоодо ушундай, табигатта ушундай жакшы нерселер берилген, ар бир түстү сен ошону кабыл алышың керек. Кара болсо да караны дагы жакшы кабыл. Анткени кара менен ак цвет деген, бул түс деген бул классика, бул эч качан бетке эмес, бул Кудайдан берген түс. Ошо нерсени туура кабыл алыш керек. Кээ бирөө барбы, кара жолук салып алса, эмен начар окшойт бүгүнкү дешет да. Жок. Ал балким өзүнүн баягы өзүнүн стилине, имиджине каратам да. Мен бүгүн кара кийип келбедим, сен кара кийип отурасың, андан эмес да. Биздин кара кийим болсо дагы ички дүйнөбүз, биздин көзүбүз күйүп турса, ушул жерден биздин радугабыз өзүбүздө да, биздин өзүбүздүн ички дүйнөбүздө. Ошончо канчалык кенен болсоң, канчалык жашоого болгон түсүң, адамга болгон мамилең, жакшы мамиле кылсаң, жакшы сөз чыкса, жакшы көңүлдүү болсоң, ошо адам ошончолук жакшы позитивдүү энергия Эле көрүүчүлөр баарын жазып алдыңарбы? Аселе эже канча деген силерге совет берди. Ушунчалык эмоция менен моундай сонун сүйлөп берип аткандарын көрүп, чындыгында мен Аселе эжеге сизден энергия алып атам азыр. Сиздин ар бир сүйлөгөн сөзүңүз биздин жашоого дагы мындай жанданып жашаганга бизге дем күч бергенге мындай сизден Болду, мен эми путума турам, кеттим да кеттим. Төрт стихия бар, балдар, урматтуу көрүүчүлөр, 4 стихия бар. Эми ушу 4 стихиянын бирөөсү от, бирөөсү суу, жер, асман. Бул нерседен ушу 4 нерсени карап туруп, асманды карап туруп, асмандан энергия алса болот. Кандай ушундай асманды Кудайым бизге берген. Жерди карап туруп, ушу жерде мен басып жүрөм, ушу жерден кандай гана нерселер жаралат, жемиштер, канча нерсе. Ошо жердин арын суудан биз кандай энергетика алабыз? Чарчап келдим деп атасың, деген киши кирип туруп суудан эметсең, ошо чарчаганың чыгып кетет. Ошо абабыз бар, Эгер үйдө душ жок болсо жерге жата калыш. Ошон үчүн Аселе эжеке, мен сиздин сөзүңүзгө 100% керек болсо 150% кошулам. Кенен болуш керек, пейлин кенен коюш керек, ар дайым шайыр жүрүш керек депчи. Бирок тилекке каршы бул көпчүлүк адамдын арасында аябай аз кезигет. Өзүңүз деле белгилүү. Анткени көбүнчө ошол эле быт, ошол эле жумуш, ошол эле күнүмдүү эмне деп койчу эле жана күнүмдүү эле кыймыл аракеттер эле ошол эле оокат кылып атып эле адамдар каяктагы позитив, каяктагы шайыр ошондой өз менен өзү болуп, негатив болуп, жамандык ойлонуп, айылына чөрөсүнө дагы негатив жарай башташат. Ошолорго болгон балким кеңешиңиз, ошолордун кандай ошо кырдаалдан эмне кылса жакшыраак болуп кетет? Урматтуу коллегалар, чынында ошондой адамдар көп, мага жумушка абдан көп келишет да. Жардам берип коюңуз, анан мен биягы минтип калды, анан тигинтип калды депчи. Анан келгенде мен айтам, мейли мен бүгүн жардам берейин. Мейли эртең дагы бирөө жардам берсин, эртең сен жардам бер, сен концерт коюп жардам бер, сен концерт бер. Бирок ошого көнүп алат ал адамдарчы. Ал өнөкөт деп коет. Ошо нерседен качыш керек. Ар бир адам биз жаралгандан кийин умтулушубуз керек. Мына бүгүн берди, болду. Ушуреки мага ушу ыраазычылык эме кылып койду, эми өзүм дагы умтулайын да ошо нерсеге деш керек. Мен ошо адамдарга айтам, бүгүн келдимби, мейли мен сага берейин. Балким бүгүн абдан муктаж болуп аткандырсың. Бирок эртең келе көрбө алтыным. Эртең өзүң дагы бир аракетиңди кылгының. Адам канчалык өзү баягы биз бул жашоодочу токтоп калбашыбыз керек. Баягы мен деген жашоом болбой калды, анан тигинде мындай болуп калды деп туруп, ошону менен өзүнүн баягы коркунучу менен страх деп коет да, ошону менен токтотуп коет. Бүттү, ал адамдын программасы түгөнүп калат. Программасы түгөнгөндө ал адамдын бул жашоого болгон көз карашы бүттү. Анан Кудай айтат, бул адамдын программасы түгөнтү го, эми алып кете берейин, жүрө койдон алып кетип калат да адам. Ошого жеткирбешибиз керек. Ар бир адам умтулуп жашасаң, канчалык жашооңду баягы удочканы канчалык узун үзөңгүнү канчалык эме ырак ыргытсаң, ошого сен умтулуп кете беришиң керек. Эч качан токтобош керек. Бир жерден чалындыңбы, бүгүн чалынып калдым деп турганан кайта. Мен ошентип эле эме кеңеш берем, мен эч качан эме кылбагыла депчи. Кудайыма шүгүр, 6 саныбыз аман. Мен бир кичинекей эле бир эме айтып берейин. Бир эмеден көргөм, передачадан. Ошурекинин эле бир философский сөздөрү да, эки колу жок, эки буту жок. Ооба. Анан бул бала деген 7 жашында өзүн ушу таштайм дептир да, сууга түшүптүр, ошо чөмүлүп каза болуп калам деп эметкенде, ошо жерден бир кандайдыр бир аян келген да, эмнеге сен депчи, Кудайым сени жаратты, сен баары Кудайымдын жакшы көргөн бир пендесисиң депчи. Ошо жерден барып алып чыккандан кийин
ал уже баягы айтып атпаймынбы жа 4 стихияда ошонун баарын карап туруп анан келип анан деген ар бир эмеге барып чыгат. Бирөө ыйлап аткан болот, бирөө болсо баягы эки сүйүшкөндөр урушуп аткан болот, бирөө болсо ушундай эле бир эмени туурап эле ошо менен эле отурат да. Анан кээ бирөө болсо мынтип эле баягы наркотикага кирип кеткендер, эми ар кандай жашоодо ар кандай нерсе бар да. Ошону көрүп туруп анан баары эле недовольный да. Эч ыраазычылыгы жок да. Анан ошо бала келип анан ар бирине өзү баягы эме менен жүрөт. Коляска. 4 дөңгөлөктү, мындай кичине эме да, жанагы эмеге окшошкончо ошону менен жүрөт дагы. Анан баарын чогултуп келип анан бир малдан мынтип суун жегине келип отургандар, анан ар бири келгенде бүт баарын айтып чыгат да. Анан ошондо эки сөз бар экен да. Силер эмнеге капа болосуңар? Кудайдын берген буту бар. Кыла турчу колуңар бар. Мени карагылачы депчи. Ушу силер мени көрүп туруп жашоону эми силер сүйгүлөчү деген. Бул кандай деген сөзүн. Ошон үчүн Кудайга шүгүр дешибизге, Кудайым сага бердиби? Иште. Колуңан келсе жаса колуң менен, чурка. Вот ошондо Кудайым берет. Албетте. Ар бир адам өз тагдырын өзү жасайт, өзү кылат демекчи. Ал эми күлкү деп атпайбызбы? Буга чейин да сурап кеттик. Ар бир күлүп аткан адам шайыр болобу же ар бир жылмаюусуз жүргөн адам ар дайым серьезный кайгыга баткан адам болобу же болсо исключениялар дагы барбы? Эми бул күлкү деген баягы кээ бирөө мындай эме деп биз мындай деп коебуз да. Дежурный күлкүлөр болот да. Анткени кичинекей кезинен эми ошол эле англичандардыкы. Алардыкы бул уже канына сиңип калган да. Ар бир жерде укса деле укпаса деле отурат да. Тиякта урушуп эме жаман сөз айтып атсыздар. Окей. Hello. Бул уже баягы эме күлкүгө да жатпайт, позитивге да жатпайт, башкасына да жатпайт. Көнүмүш адат. Бул көнүмүш адат. Чыны күлгөн адам ал баягы ошо бир нерсени угуп же болбосо ошо эки нерсени көрүп туруп бул жүрөктөн ичке менен чыккан күлкү бул башка. Ошон үчүн баягы анан калп эле күлүп атса эле аябай тим эле шайыр жакшы адам экен деп да айтканга болбойт. Туура. Күлгөндүн дагы өзүнүн себеби болуш керек да. Сенден жөн эле күлө бергенди акырын камап туруп бара турган жерине апарып да койшуң мүмкүн. Жөн эле сүйлөп койсоң деп ыйлап баштайт. Эмнеге ыйлап атат? Аныкы да көнүмүш адам. Алай Василий эжеке, убагында күлгөн анан убактысыз эле күлгөн адамдарды сиз айырмай аласызбы? Айырмайлайм, аябай. Айырмасын айтып берсеңиз. Эми мына бир жерде бир чогуу бир отуруш болду деп коелучу, компанияда отурабыз дегилечи. Кээ бир ар бир адамдын өзүнүн баягы эмеси бар, көз карашы бар. Кээ бир адам деген ошол эле анекдотту түшүнөт, же болбосо бир жакшы бир окуяны айтып атсаң, ошону түшүнөт. Кээ бир болсо өзүнүн эмеси менен отурган, элдер күлүп атса эле ушинтип отурган адамдар элдер ха деп күлүп койсо алдыга ха деп күлүп коет да. Ошондон эле билинип калат. Бирөө ха деп калп эле күлүп коет да. Ошону эле апе жөн эле мындай күлбөй эле койчу андай. Жана илгери биз жанагы илгери деп коем, аябай карып калган тамаша убагында тамашабыз бар болчу, үчөө отурат, ошондо бирөөсү күлүп атат, бирөөсү да күлбөйм, эмне деп атат десе, билбейм, иши кылып, эл күлүп атат, сен да күлөр, эл тупой деп ойлоп калбасын дегендер бар го. Ошондой эле да, ошон үчүн күлкүнүн да өзүнүн эмеси бар да. Күлкүнүн дагы эки варианты бар да, менин билишимчечи, жасалма күлкү, анан оригинал күлкү болупчу. Сиз мындай бир жерлерде мындай жасалма күлө аласызбы? Күлөм. Күлүп эле жүргөм. Кээ бир кезде күлүш керек болот. Жасалма, мисалы биз көп эле эжелерди, сиңдилерди байкап калабыз. Дешип коет да. Деп күлгөндөр. Анан биз мисалы Назира эжекебизде тең ошондой жок да, ошо күлкүчү. Ошо жогу жакшы да. Ошо күл десе эле биз мына кадимкидей эле кетебиз. Жана эме келиндердин күлкүсү жасалма көрсө, болсо сиздики болуп кетип атпайбы? Эме өкөңөр бүттү көр, мен жарата бер деген суроодан калып турат. Албетте. Сиздин бир кездерде ушул ырдан тышкары Астасекин Колукту деп сонун бир мен андай жаш кезим эле ошондо кичүү келиндер козголоңу. Келиндер козголоңду ошо Астасекин Колуктудан алынган. Ошону ойноп берип чыктыңыздар эле. Сонун ролду жараттыңыз эле да, ошордон бир үзүндү ойноп бере аласызбы? Бир жер бар да, бул эми импровизация болуп кеткен. Сценарийден сырткары Сакиш кайнене, Күкүш Шоха, анан мен. Анан бир жерим бар да,
Баягы жаңы болуп келин болуп келген жерде мен эме баягы диета кармаган аялмын. Күндө эртемен туруп алып саат 6-да зарядка, фитнес бүт эле анан ушундай только ырдашым керек, анан момунтип эле отурушум керек да, ошондой келин болчумун да. Анан эми бир момент болот. Баягы кайнене отуруп алып, кана айлыктарды дегенде айлык күн келет да. Айдын аягы же айдын башы да. Келгенде баары келип келинчектер менен келет. Анан мен бергим келбейт да акчаны. Мен көңгөмдү өзүм кармап. Ан дегенде эле болду деп турам, бүт акчаларымды алып алат да. Алгандан кийин эле бир моментте мен фрукт алышым керек. Анан кайта айтат да, эми акчаңарды алдым, кимге эмне керек дегенде баары эле мага муну алып бер, тигини алып бер, не дешет. Мага болсо фруктыга керек да акчаны. А мага деген эмеге банан алышым керек, анан апельсин алышым керек деселе. Кайненем Сакиште окумуш, актриса эмеспи? Ал эмне? Деп отурушат бир малдын. Банан жебейт экенсиң. Апельсин жебейт экенсиң. Тырнар дейт меничи дегенде. Неге мен турам? Амне мен күндө эле камыр жей беришим керек. Күндө бир күндө болдун, күндө эле камыр, бул күндө эле камыр. Бияк скоро мен вообще расстался десем, кайдыне туруп. Өлүңдү көрөйүн десе. Камырын жебесең шохага берип кой десе, шоха. Апа келбей мен өзүм эле жеп коем деген жери бар да. Импровизация болгон жер ойдо калгандын бир сыры Анан кийин ушурек нерсе калып калды, баягы биз эме гастролдорго барганда камыр менен бүтүп койсо, опять камыр жейбизби десем эле. Эй, тапанча деп койчу мени. Эй, тапанча. Камырын жебесең же кой, шохасы жеп койчу. Апа кай жеп коем. Ошол деле импровизация болуп калган, Караңыздар, жатталган текст унутулуп калды да, импровизация эсте калган. Анткени импровизация бул өзгөчө бир, балким алдагы бир аяндын бир түрү деп койсок болот. Ошол убакытта күтүлбөгөн жерден келип кеткен бир тамаша. Сизге чын эле ыраазычылык билдиребиз. Аябай позитив тартуулап биздин, мен ойлойм ушул теле көрүүчүлөрүбүзгө дагы мындай эме берип койдуңуз. Жагымдуу маанай. Мотивация берип койдуңуз. Анткени канчалык маанайың түшүп кетсе дагы аракет кылсаң, баары өзүңдүн колуңда дейт, Өтө, Албетте, анда салтка айланган сурообузду сурап кетиңиз. Күлкү сиз үчүн эмне, эжеке? Ден соолукка мүлкү. Кандай кыска нуска сонун? Күлкү негизгиси адам канчалык жаркылдап, ушу жакшы нерсени, ошо нерсени бир жакшы маанайда кабыл алып, анан ошо адам күлүп атса ошону тең бөлүшсөң, бул сен үчүн бул жашооңду да узартат. Өзүңөр айткандай, жаштагы болобуз, каарыбайбыз. Адам эч качан чүнчүбөш керек, ошон үчүн ар дайым күлкү болсун. Сиздин ушул жериңизге мен бир аз кошумча кылып кетейин. Мен ушул убактарда аябай бир көйгөйлүү маселелер менен, мындай жатканда, бир аз көңүлүм чөгүп, аябай ушундай болуп жүргөм да. Бирок мен бүгүнкү күндөн баштап буйруса, сиздин ар бир сөзүңүз жүрөгүмө ушундай сонун орун алды. Мен эртеңден баштап чарчабай, только позитивдүү болуп гана иштегенге аракет кылам. Ал эми Кыргызстан жөнүндө дагы кылалы. Анткени Кыргызстан сиз үчүн эмне деген суроо, бул ар бир келген мейманга салт катары айланган суроо. Ошол үчүн сизге дагы арнап коелу. Кыргызстан үчүн эмне? Эми Кыргызстан деген бул менин мекеним. Бул мен туулуп өскөн жерим. Мен Кыргызстандан кайсы жерге барсам дагы, эмне кылсам дагы мени эч ким эчтеке дей албайт. Бияка тур, бул менин жерим деп эч ким айта албайт. Кудайыма шүгүр. Баягы жакшы бир ыр бар эмеспи? Бул менин баягы киндигимдин каны тамган жерим. Мен эч ким эч жака кууп кете албайт. Ошон үчүн асманыбыз ачык болсун, жерибиз тынч болсун. Бир туугандарыңды кандай көрсөң, бала бакыраңды кандай көрсөң, досторуңду кандай көрсөң, мен ошондой эле мен өзүмдүн жаратылышымды, жеримди, элимди сүйөм. Мен өтө патриоттук сезимдеги аялмын. Мен Кыргызстаным үчүн жаным менен мындайынан зотко туруп берем. Мекенчил. Чоң рахмат. Ушундай биздин татынакай чыгармачыл эжекебиз менен бизге канчалык мындай жатканда биздин тил менен дух берип койдуңуз бизге. Келиңиз анда сиз менен биргеликте бир сүрөткө түшүп коелу. Эстеликке биздин үйүлөлүк альбомго. Салам Кыргызстанда жылдыздуу селфи. Сиздер ушул селфилерди Салам Кыргызстан ТВ шоу деп Инстаграмда, Фейсбукта, Одноклассникте, деги эле Ютубта дагы кайталоолор, видеолор чыгып турат. Комментарий жазыңыздар, ой пикир калтырыңыздар, биз жооп бермекчибиз. Анда эмесе баштадык. Ай, баракелде. Еще раз. Жакшы мыксаң, суураак болду. Чоң рахмат эжеке. Кандай ар бир сүрөттөгү сулуу болду. Рахмат. Көзүңүз жумуп турсаңыз да сулуу калыптырсыз могул жакта. Кол чаап койсоңуздар Аселтурда Лева эжекебизге. Убакыт закымдап учуп бара жатат. Биз сиз менен аябай кызыктуу маек курдук буйруса. Эми биздин программанын эң дагы кызыктуу жерине келдик.
Келиңиз Буюрса. сизди сахнага чакырып, шарттары менен түшүндүрөт эле оюндун. Ырдабайынбы? Ырдайсыз? Оюндан кийин ырдайсыз. Оюндан кийин. Эжеке башка артисттер келген коноктор ырдабайбы деп ырдабайбы дейт. Асель эжеке. Эми баарыбызга эле белгилүү, сиз негизи түрдүү таланттын ээси. Бул эч кандай сыр эмес. Сиздин азыр канчалаган өспүрүмгө эфирибиздин башында айтпадымбы? Карышкырды ойно, итти туура, маймылды көргөз деп айтып жүрөсүз да. Эми биз сизди профессионал катары аларды тууратпайбыз. Биз сизди күлкү тартуулаачу жана ар дайым позитив менен нур менен айырмаланып турган айым катары өзгөчө бир оюн даярдап койдук. Актерлук чеберчилигиңиз дагы кошулат, хореография мүмкүнчүлүктөрүңүз жана өзгөчө жана башында айтпадымбы, костюмуңуз аябай жараштуу экен деп. Костюмуңузга дагы сонун болот. Бүгүн көйнөк кийип келсем болмок экен да? Көйнөк кийип келгенге деле эчтеке болбойт. Ал жактан дагы жолун таап кетебиз. Эжеке, экранга азыр көңүл бурасыз. Оң жак, сол жагыңызда сиздин профессионалдуу подтанцовкаңыз турат. Сиз солист болосуз. Түрдүү клиптерди даярдап койдук. Клиптин солисти эмне кылып атса, кандай кыймыл аракет кылып атса, сиз кыласыз. Жардамчыларыңыздын кыймыл аракетин жардамчыларыңыз кылат. Канчалык деңгээлде окшошту, окшошподу, эл таразалайт, эл сындайт. Ал эми сиздердин оюңуздарды биз сөзсүз түрдө ошол видеонун ылдый жана комментарийлерден күтмөкчүбүз. Сиз даяр болсоңуз бул жакты карап турасыз. Эң алгач кол чабуулар жаңырсын. Анда эмесе, келиңиздер, биз эки жакка жылып турабыз. Биринчиден клипти көрүп алалы. Көрөм, мен да көрөмбү? Ооба, сиз да көрөсүз. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op. Oppan Gangnam Style. Биздин биринчи клип болду. Эми ошол клиптин андан дагы жакшыраак версиясын Асель Турдалиева эжекебизден байкамакчыбыз. Анда чечип койсоңуз болот эжеке. Клип фондо боло берет, музыкасы дагы боло берет. Нам не обязательно же прямо это синхронно делать. Желательно синхронно. Анда эмесе 3, 2, 1, кеттик. Браво, баракелде, баракелде. Эмне болсо дагы эң табышмактуу бул жаныңыздагы профессионалдуу бийчи жардамчыларыңызды кайдан таптыңыз билбейбиз, укмуш сонун билишет экен эжеке. Булар эми хореографический деп түшкөн. Хореографический түшкөнбү? Анда көңүл буруп экранга караңыздар. Экинчи клип. Солист болосуз, Гүлжан эжекебиз менен Назира эжекебиз, артында мусорный ящик болот. Экөөбүз мусорный ящик болобуз, бул мусордун ичиндеги болот. Макул, анда мен мусор болоюн. Сиздер үчүн Асель Турдалиева эжекебиздин экинчи бий. Жалгыз эле бет, биз эки четте турабыз. Ооба, жалгыз кыз турбайбы? Браво! Мына азыр жаш ырчылар айтып атпайбы, клипте бийлей албайбыз, клипте окшошпойт атты. Кандайча окшошпойт атты тугандар. Бийлей албагандан кийин эле окшошпойт, келип туруп Асель эжекебиз үйрөнсөңүздөр болот. Туурабы? Азыр эми супер финал. Бул легендарлуу ырчы, муну көбүнчө король поп музыки деп коюшат. Сиздердин назарыңызга көрүңүздөр. Джексон. Эң маанилүү ошол болуп атпайбы? Асель эжеке кимди бийлеп көрөлө экен деп туруп ошону тандабадык батайын. Асель Джексон. Койдурай. Шляпа берип койгучту. Азамат Асель эжеке, деги сизге ар дайым баа бергениңиздин бир нерсеси өзгөчө далил менен болду. Адам кайда болбосун өзүндөй болгонундай көрүнсүн, же болбосо болгондой көрүнгөнгө аракет кылсын дейт. Мен Кыргызстан бүт сылдыңдайт турбайбы? Оригиналдуу сонун оюнга катышып бердиңиз. Кол чабуулар жаңырсын.
Аселе эжеке, ушундай сонун оюндан соң сизге биз Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын башкы демөөрчүсү Шоро компаниябыздан даярдалган белегибизди ыйгарып коюуга уруксат этиңиз. Рахмат. Шоро байке, келиңиз биздин Аселе эжекебизге болгон белек бешкектерди тапшырабыз. Кандай биздин Шоро компаниясынан суусундуктар, кол чаап тосалыңыздар. Аселе эжеке чын жүрөктөн Шоро байке. Көтөр албайсыз. Оор, бул көтөр албайт болушуңуз керек. Алайын деп атпаймынбы? Шоро экен. Мынакей бул белектердин баарысы бир гана сиз үчүн. Келиңиз эми сизге эркин микрофон, кыргыз элибизге болгон каалоо тилек. Жалпы жааматка чоң ыраазычылык жана таазим сиздерге. Кыргызстандын алдында мен анча-мынча уят кылганыңарга. Бирок мен баары эмне болсо дагы мына бүгүн ушу мага тема жакты. Күлкү, шаң, шөкөт тиги позитив деп айткан үчүн ар дайым позитивдүү бололу. Бир гана биз эмес, биздин өзүбүздүн Кыргызстаныбыздагы ар дайым позитивдүү бир мамлекеттен, өлкөдөн болсун. Бардыңыздар аман болуңуздар. Жерибизде, элибизде тынччылык болсун. Салам Кыргызстан. Аселе эжеке, сизге дагы бир айтып кетели, алтындай мүнөтүңүздү бөлүп келдиңиз. Сизге чын элден ыраазычылык билдиребиз. Шоро байке сизге оор болбосун деп өзү жеткизип коймокчу. Мотоциклин дагы көргөзөт сизге. Кол чабалар жаңырсын. Асель Турдалиева биздин конок болуп өттү. Чоң рахмат. Өтө жакшы көрөбүз. Жакшы барыңыз. Урматтуу кыргыз айымдары, жалпыңыздарды мээримге барып, татынакай болуп, ошол жерден позитивдүү жашоого өтүңүздөр. Туура айтасың Гүлжайна, ошондуктан айымдар ар дайым сулуу жана позитивдүү болуңуздар. Жашообузга дем берген, ашказаныбызга жем берген биздин Шоро компаниясы бар болсун. Баарыңыздарды Шоро менен бирге болуңуздар дейбиз. Жана ошондой эле шайыр күч кубат берген Шоро компаниясы. Бар болуңуз. Жана Шоро байке. Сүйүктүү телегөрүүчүлөр, күлкү өмүр узартат, өмүрүңүздөр узун болсун. Ал эми биз колдон келген аракетибизди кыла бермекчибиз. Биздин коноктор, мен ойлойм, сиздерге жакшы шайыр, маанай тартууларды болуш керек. Ар дайым ар кимди күтүп жүрө бербей, жүзүңүздөрдөн жылмайып кетпей, ар дайым шайыр жүрүңүздөр, урматтуу биздин сүйүктүү телегөрүүчүлөр. Саламатта туруңуздар, урматтуу кыргыз калкым. Кайрадан туп-туура бир жумадан кийин кезиккенге чейин бар болуңуздар. Сиздердин кызматыңыздарда биринчи коомдук каналдан Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы. Санжар, Назира, Гүлжайна. Салам Кыргызстан!